11 каналында соңғы жаңалықтар, студиядан Айзика Тамбекова. Саламатсыздарбы. Алгач кыскача анонс. Премьер-министр Темирсариев бүгін Карасу районуна барып, жер титирөөдө турак жайына залакка кеткен жарандар менен жолугушууда. Карасууда кече дагы бир жолу жер силкинди. Дүйнөдө болуп жаткан соңку теракттардан кийин Жогорку Кеңеште Кыргызстанда коопсуздук чараларын күчөтүү темасы көтөрүлдү. Өкмөттө мектеп, оорукана мекемелеринде коопсуздукту көзөмөлгө алуу тапшырылды. ФИФА Кыргызстан Иордания беттешин мыкты оюнга кошту. Бишкекте өткөн футбол матчта Кыргызстан жеңди. Эми булар туурасында кененирээк премьер-министр Темирсариев бүгүн Карасу районуна барып, жер титирөөдө турак жайына залакка кеткен жарандар менен жолугушууда. Президент Атамбаев кече премьерге зилзала болгон аймактарга барып, абал менен таанышып, жабыркагандарга жардам берүүнү тапшырган. Кыргызстанда шейшембиде жер титиреп, Карасу жана Алай айрым айылдарда күчү 7 балга жетип, 80ден ашык үйлөргө жарака кеткен. 18 ноябрда саат 21:00 Ош облусунда Карасу районунда дагы жер силкинди. Дүйнөдө соңку кездери болуп жаткан террордук окуялардын көбөйгөнүнө байланыштуу өкмөт тез арада мектептерде, ооруканаларда жана башка мекеме ишканаларда коопсуздук чараларын күчөтүшү абзел. Бул туурасында Жогорку Кеңеш депутаттары бүгүн парламентте тема көтөрүштү. Депутат Дастан Жумабеков Кыргызстанда социалдык мекемелерге, адамдар көп топтолчу имараттарга кирүүдө көзөмөл начар экенин белгиледи. Спикер Асылбек Жээнбеков экстремисттик кадамдарды жайгаруу боюнча каражат маселесин тез арада чечүү үчүн өкмөт менен иш алып барууга парламент даяр экенин айтты. Эске салсак, буга чейин өкмөт башчы Темирсариев күч түзүмдөрүнө бул жаатта тапшырмалар берип, коомдук жайларды кайтарууну күчөтүүнү тапшырган. Ал арада АКШ мамлекеттик департаменти Италия бийлигине өлкөдө теракт уюштурулушу мүмкүнүн эскертти. Экстремисттер жардырууга ылайыкталышы мүмкүн делген ыйык Петр соборунда Ла Скала опердик залында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ошондой эле Милан собору жана Ватиканда террористтер бутасына айланышы мүмкүндүгү эскертилип, кайтаруу иштери күчөтүлдү. АКШ теракттарга барат деген шек менен Италия полициясына 5 адамдын ысымын жашыруун ачыктап берди. Эл аралык жаңылыктарды улантабыз. Париждеги теракттарды уюштурууга шектелип жаткан Абделхамид Абасаут Сен-Демидеги операцияда табылган жок. Француз полициясы кармалгандар арасында дагы бир кылмышкер Салах Абдесалам да болбогонун тастыкташты. Бирок айтышууда каза тапкан адамдарды идентификациялоо иштери бүтө электиги маалымданды. Сен-Денидеги операция 18 ноябрда өтүп, 8 адам кармалган. Бир жанкечти өзүн жардырып ийген. Орусия Батыш Асадтын кетишин талап кылууну токтотушу керектигин айтууда. Сергей Лавров Орусиянын тышкы иштер министри Египеттеги орусиялык учактын кыйрашы жана Парижде болгон теракттар айрым батыш өлкөлөрдүн позицияларын өзгөрткөнүн айтты. АКШ жана анын союздаштары Сириянын президенти Башар Асадтын бийликтен кетишин талап кылып келишет. Расмий Москва бул чечимин Сирия эли гана чечиши керектигин айтылууда. Улуттар уюму Иран ядролук программасын кыскарта баштаганын билдирди. Иран ири 6 мамлекет менен жетишкен келишимге ылайык ядролук программасын чектөөгө киришүүдө. Иран жана ири 6 мамлекет июль айында жетишкен келишим 18 ноябрда күчүнө кирди. Июль келишимине ылайык Иран уран өлчөмүн жана центрифугалардын санын кыскартса, ага санкциялар алынууга тийиш. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Орусия жаңы жылдан тарта Украинадан азык-түлүк импортуна тыюу салат. Украина бул эмбаргодон $600 миллион чыгым тартышы мүмкүн. Казакстанда Риддер шаардык соту кечээ 26 жаштагы блогчу жикчилдикке өндөдү деп 5 жыл эркинен ажыратты. Ал Казакстандын Орусияга кошулуусу тууралуу посту үчүн айыпталды. Эл аралык каржы уюмдар Тажикстанды абалы орто мамлекеттердин катарына кошту. Эми ушулар туурасында кененирээк. Орусия жаңы жылдан тарта Украинадан азык-түлүк импортуна тыюу салат. Буга чейин Украина Орусияга карата киргизилген экономикалык жана финансылык санкцияларга кошулуусун билдирген. Украина өкмөтү Орусияга киргизип жаткан эмбаргодон Украина келерки жылы $600 миллион зыян тартаарын айтты. Батыш Орусияга каршы санкцияны Москванын Крымды кошуп алышы жана чыгыш Украинадагы жикчилдерди колдоосу үчүн киргизген.
Казакстанда Риддер шаардык соту 18 ноябрда 26 жаштагы блогчу Игорь Сычевду жикчилдикке өндөдү деп 5 жылга эркинен ажыратты. Сычев Орусиянын ВКонтакте социалдык түйүндөгү Риддердеги сырлар деп аталган баракчасында администратор болгон. Ал Орусиянын курамына кошулууга же бул сунушка каршы добуш берүүгө чакырган материалды интернетке жайгаштырган үчүн соттолду. Мындай мазмунда пост быйыл жазында интернетке жайгаштырылган. Эл аралык каржы уюмдар Тажикстанды абалы орто мамлекеттердин катарына кошту. Эми өлкө эл аралык гранттарга үмүт арта албасы айтылууда. 2016 жылга карата бюджет долбоорун парламенттин төмөнкү палатасы кечээ колдоду. Ага ылайык өлкө эмдиги жылы 216 миллион, 2017 жылы 271 миллион, 2018 жылы 104 миллион доллар карыз алуу максаты бар. Орусиядан сырткары ВАДА кодексин бузган деп дагы 5 өлкө таанылды. Допингге каршы дүйнөлүк агенттик Аргентина, Украина, Боливия, Андорра жана Израилге карата ушундай чечим чыгарды. Кара тизмеге кирүү коркунучу бар өлкөлөр катары Бразилия, Бельгия, Франция, Грекия, Мексика жана Испания аталды. Эми бул өлкөлөрдө алынган допинг үлгүлөр башка лабораторияларда иликтөөгө алынат. Турку аттуу Финляндия шаарында өткөн хор инструменталдык музыка жана академиялык вокал эл аралык 4-чү сынагында кыргызстандык жеңди. Герцен атындагы Орусиядагы педагогикалык университетинин студенти пианистка Бүбүгүл Искенова инструменталдык сынакта баш байгени алды. Эл аралык сынак Яна Сибелиустун 15 жылдыгына карата уюштурулган. Дагы бир жакшы жаңылык, Кыргызстан жана Иордания футболчуларынын Бишкектеги беттешин 2018 жылкы дүйнө чемпионатына тандоонун алкагында эң мыкты оюндардын катарына кирди. Бул тууралуу FIFA эл аралык футбол федерациясына билдирет. 17 ноябрда Бишкекте өткөн футболдук матч 1-0 эсеби менен аяктап, Кыргызстан жеңүүчү болгон. Атаандаштар дарбазасына топту Антон Землянухин тээп киргизген. Уюмдун рейтингинде Кыргызстанда өткөн айда 22-чи тепкичке көтөрүлүп, 124-чү орунга чыкты. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары соңуна келип жетти. Жакшы жаңылыктар көбүрөөк коштоп турсун. Саламатта калыңыздар.